Assalamu alaikum, hurmattуу musulmanдар. Аллах Таала чексиз мактоолор болсун. Аллах Таала ушу күндөр тагдырыбызга жазып, жаратып, мүмкүнчүлүк берген Аллах чексиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбызга чексиз салаваттар болсун. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Нахмадуху ва нусалли ала расулихил карим. Астаиду биллахи. Кала рабби шрах ли садри яссир ли амри ва хул луктатан мин лисани кавли. Бүгүн ошо мен сиздерге ошол жумуш кылуу, кесип кылуу тууралуу айтып берейин деп атам. Бул ошол окумуштуулардын жазганынан бир аз даярдандык. Пайгамбардын хадистеринен Ал-амалу ниямату мин ниямилlah. Бул жумуш, бул иш дейт, эмне дейт? Алла Тааланын берген жакшылыктарынын, сыйлыктарынын, белектеринен бир белеги дейт. Вала я'рифу хазиhi ни'мата илля ман факадаха бисабаби марадин. Бул нияматты дейт, көп адамдар мунун кадырын билбейт дейт. Бул белектин кадырын билбейт. Кимде ким ошол жоготкон адамдар гана билет дейт да. Ошол оору себептен авгайрихи же бир башка бир себептерден ошол жумуш иштей албай калган адамдар гана билет дейт да, абдан туура. Ама залика фа ба'дун нас ла юхиббул амала. Ошо менен биргеликте кээ бир адамдар иштегенде жумушту эмне жаман көрөт дейт, жактырбайт дейт. Фаятамидуна ала гайрихим, өздөрүнөн башкаларга таянышат, сүйөнүшөт дейт. Ау ятасавалуна фил турук, жолдордо туруп тилемчилик кылышат дейт. Бул чындык да. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан: "Ма акала ахадун таман катту хайран мин ан якула мин амал ядихи." Эч бир жан, эч качан, эч убакта эң жакшы тамак жеген эмес. Эң жакшы тамак эмне дейт? Бул өз колу менен, өз мээнети менен таап жеген тамак эң жакшы тамак дейт пайгамбарыбыз. Эмне дейт? Эч ким, эч качан эң бир жакшы тамак жеген эмес дейт. Жесе бул эмне дейт? Өз колу менен, өз мээнети менен таап жеген тамак эң жакшы тамак дейт. Ошого туугандар, эң жакшы тамак, эң таза адал тамак кандай тамак экен? Өз колубуз менен, өз мээнетибиз менен таап жеген тамак эң жакшы тамак экен. Кудай ушуну ар бизге насип кылсын, мындан айрыбасын. Вайна наби Алла Дауда кана якул мин амал ядихи. Жана пайгамбарыбыз айтып атат, Алланын пайгамбары Дауд алейхиссалам бул өз колу менен жеген тамактан, өз колу менен таап анан тамак жейт эле дейт. Дауд алейхиссалам темир уста болгон. Дауд алейхиссалам темир уста болгон. Дауд алейхиссалам эмне дейт? Өз колу менен, өз мээнети менен ошол кылган ишинен тамак таап жейт эле дейт. Ва кала, жана пайгамбарыбыз айтып атат: "Лан яхуз ахадукум хаблаху сумма ягду илал жабал фаяхтатиба фаябиа фаякула ятасаддака хайрун лаху мин ан ясалан наса." Пайгамбарыбыз айтып атат: "Силердин бирөөңөр дейт, арканын жибин алып, андан кийин тоого барып, отун чогултуп, отун терип, отунду алып келип, анан аны кийин сатса, ошондон тамак жесе, жана ошо ашканын дагы ошондой бир өтө бир катуу оорукчал башкаларга садака кылып берсе, мына ушул ал үчүн эң бир жакшы болот. Адамдардан сурагандан көрө, тилемчилик кылгандан көрө ушул дейт, эмне дейт? Эң жакшы дейт, урматтуу мусулмандар. Дагы эмне дейт? Захаба ражулун факирун иля Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбызга дейт, бир кедей адам барды дейт. Васалаху шаян, пайгамбарыбыздан эмне бир нерсе сурады дейт. Факала лаху Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Ага дейт, Алланын элчиси пайгамбар алейхиссалам айтты дейт: "Хал фи байтика шайун", сен үйүңдө бир нерсе барбы деп пайгамбарыбыз эмне ал кишиден сурап атат. Кала ла араби, ошол тоодо жашаган, ошол араб, кедей киши эмне деп атат? Нам касатун, бар дейт. Эмне дейт? Кыргызча айтканда мискей дейбизби, каструл дейбизби? Идиш дейт, идиш бар дейт да. Накулу фиха ва нашрабу минха ва нататахару. Андан биз ушундай тамак жейбиз, жана суусундук ичебиз, жана ошондон эмне ошо идиш менен биз даарат алабыз деп сурады, айтты. Ошо даарат алабыз деп айтты. Ва хилсун, жана тери төшөк бар деди. Нажилису алайха, ошонун үстүнө эмне олтурабыз. Болгону бир идиш үйдө, анан бир төшөк бар, олтура турган. Башка эч вала шай гайри хаза, мындан башка эчтеке жок деп айтты баягы кедей киши. Факала Аллаху Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз баягы кедей адамга айтып атат: "Итини бихима", ошол экөөнү мага алып келгин. Ошол идиш менен төшөктү эмне мага алып келгин деди пайгамбарыбыз. Фатаху бихима,
Анан ал киши ошол идиш менен төшөктү пайгамбарыбызга эмне алып келди. Фамсакахума байна ядайхи, пайгамбарыбыз ушундай кармап, экөөнү эки колуна кармап, вакал ли асхабихи, сахабаларына айтты дейт. Ман яштари хазайни, бул экөөнү ким сатып алат деп пайгамбарыбыз сахабаларга аукцион кылып атат. Ким сатып алат ушуну деп пайгамбарыбыз эки колуна кармап сахабаларына кайрылды. Факама ражулун факала ана аштари бидирхамин. Бир адам туруп, Алланын элчиси, мен муну бир дирхамга сатып аламын деди. Факала ман язид ала дирхам. Пайгамбарыбыз айтты, бул дирхамга дагы ким кошот, ким көбөйтөт деп пайгамбарыбыз эмне сурады. Факала ражулун ахар. Анан кийин башка бир киши туруп, ана аштари бидирхамайн. Алланын элчиси, мен 2 дирхамга сатып аламын муну деп пайгамбарыбызга айтты. Фадафахума иля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам аллази салламахума иля ал-араби кайлан. Ошентип бая 2 дирхамды дейт, пайгамбарыбызга эмне баягы адам берди дейт. 2 төшөк менен идишти сатып алды дейт. Анан пайгамбарыбыз баягы 2 дирхамды кедей адамга, тоодо жашаган арабийге берип атып айтты дейт. Эмне деп айтты дейт? Иштар бихадихима тааман. Бул 1 дирхамга тамак сатып алгын. Азхаб бихи иля ахлик. Анан өзүңдүн үйүңгө, аял бала чакаңа алып барып бергин бул тамакты. Ваштар билахар каддуман ватини бихи. 2 дирхамга сен базарга барып балтанын башын, темир балта, балтанын башын, темир балтаны мага көтөрүп келгин деп пайгамбарыбыз айтты. Фатаху бил кудум. Ал эмне дейт? Тиги кедей адам базарга барып пайгамбарыбызга эмне балта сатып келди. Темир балтанын башын пайгамбарыбызга алып келди. Фавада фихи аудан биядихи. Пайгамбарыбыз ошол өз колу менен баягы балтаны саптап берди пайгамбарыбыз. Субханалла. Ва кала лил араби. Анан пайгамбарыбыз ошол жана тоодо жашаган кедей адамга айтты. Изхаб вахтатиб ва би'. Сен муну менен тоого баргын. Анан кийин отун чогулткун, отун тергин, ошону саткын деди пайгамбарыбыз. Вал арака хамсашара яуман. 15 күн мага келбегин, 15 күндөн кийин келгин деди пайгамбарыбыз. Ва ба'да интахал хадихил муддати. Ошентип ушул мөөнөт 15 күн өткөндөн кийин ража илайхил араби факат иштара сиябан ва тааман. 15 күндөн кийин ошол баягы кедей адам, тоодо жашаган киши пайгамбарыбызга кайтып келди дейт. Чындыгында дейт, эмне кылган дейт? Кийим сатып алган дейт, тамак сатып алган дейт, оңолуп калган дейт. Факала лаху Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз ага айтты дейт: "Алайса хаза хайрун лака инан тасалан наса атаука ау манаука." Мына ушул нерсе сен үчүн жакшы эмеспи? Мына ушул нерсе сен үчүн жакшы эмеспи? Адамдардан сурагандан, тилемчилик кылгандан ушу жакшы эмеспи? Адамдар кээде берет, кээде бербей коет. Мына ушул нерсе сен үчүн жакшы эмеспи деди. Ошого туугандар азыркы күндө якынчылык дейбизби, эмне дейбиз? Динди түшүнбөгөн кээ бир туугандарыбыз иштебей коюп атат, бала чакасын бакпай коюп атат, бала чакасын таштап коюп, даватка чыгып кетип атышат. Даватка чыкпа деген эч ким жок. Мейли 4 айга чык, керек болсо 1 жылга чык, 2 жылга, 3 жылга чык. Бирок эми 2 жыл болбосо дагы мейли 4 айга башкага чык, 1 жылга чык. Бирок ошол бала чаканы ун менен, шекер менен, квартира менен, нан менен камсыз кылып коюшкан кылып анан чыгыш керек. Анан жөн эле якынчылык болуп, башка болуп, бул туура эмес. Бул туура эмес. Абу Бакр Сыддык радыйаллаху анху халифа болуп, пайгамбарыбыздын падыша болуп шайланды. Ана ошол эле падыша болуп шайланар күнү менен эле түштөн кийин кайра ошол Абу Бакр Сыддык базарга жөнөдү. Анан Хазрет Умар көрөй, кайка баратасыз? Бала чака бакканы базарга бирдеке сатайын да деп баратам дегенде, сиз базарга кетсеңиз мамлекетти ким башкарат? Кантип башкарасыз? Пикириңиз чачырап, кой, сизге биз мусулмандардын казынасынан, бюджеттен айлык чыгарып берели деп, айлык чыгарып беришкен туугандар. Хазрети Абу Бакр Сыддык, Умар, Осман радыйаллаху анхулар бардыгы ошол мамлекеттен айлык алышкан. Абу Бакр Сыддыктын ыйманына пайгамбарыбыз айткан, бүт үммөттүн ыйманы чогулса, Абу Бакр Сыддыктын ыйманына тең келбейт деп. Ана азыркы якынчылык деп аткандарыбыз, башка деп аткандарыбыздын Абу Бакрдан кыйын болуп кетиптирби? Бул туура эмес, туугандар. Бул дүйнө бейиш эмес. Адам жинди болбогондон кийин, шал болбогондон кийин, инвалид болбогондон кийин, келесо болбогондон кийин адам аракет кылыш керек. Уйчу болуш керек, койчу болуш керек, падыша болуш керек, депутат болуш керек, таксовать этиш керек, швея тигиш керек. Ну адам аракет кылыш керек. А эгерде
жинди болсоң, шал болсоң, инвалид болсоң, анда деле айла жок. Анда Кудай жараткандан кийин анда деле өлбөйсүң. Кудай багат, эл багат, мамлекет, өкмөт багат. Мамлекет, өкмөт деле кайра эле салыгынан налог деп элден алат. Ошого анда деле өлбөйсүң да. Анан эми шал болбогондон кийин, инвалид болбогондон кийин, жинди болбогондон кийин адам аракет кылыш керек. Аракет кылыш керек. Пайгамбарлардын баарын өздөрүнүн кесиптери болгон. Мына пайгамбарыбыз ошол пайгамбар болгонго чейин соода иштерин кылган, пайгамбарыбыздын өзүнө жараша ока ташы болгон, пайгамбарыбыздай өтө бир миллионер бай болбосо дагы жетишерлик окаты болгон, өзүнө жараша жетишерлик рызкысы болгон ал кишинин, пайгамбарыбыздын. Пайгамбар эч кимге муктаж болгон эмес. А берки халифалар бардыгы мамлекеттен, өкмөттөн айлык алган. Ошон үчүн урматтуу туугандар, динди да туура түшүнөлү. Көп жакшы намаз окуп жаңы баштагандарыбыз ошо динди туура түшүнбөгөн себептен үйүн сатып ийип, машинесин сатып ийип, башка кылып, бул туура эмес да. Керек болсо ошол ажыга дагы ошол үйүңдү сатып бар деген эч жерде жери жок. Ажыга дагы ошол үйүң болсун, бардык окаташың болсун, сен барып кайра келгенге чейин ошол аял бачакаң, үй бүлөң эч кимге муктаж болбой турса, ошондон анан ажылык парыз болот. Анан кийин жумушту таштап коюп, башканы таштап коюп, анан дин деп эле болбойт туугандар. Бул дүйнө бейиш эмес. Алла Таала Куранда айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Валлади жаала лакумул арда залулан фамшу фи манакибха ва кулу мин ризқи ва илайхин нушур. Аллах Таала Табарак Мүлк сүрөсүндө айтат, эмне дейт? Ушундай кудуреттүү Алла Таала жерди силерге дейт, моюн сундуруп койду дейт. Ошо жердин кор кылып моюн сундуруп койду дейт. Жердин үстүндө жүргүлө, баскыла дейт. Соода сатык кылгыла дейт. Саякат кылгыла дейт, дыйканчылык кылгыла дейт. Азыркы жаңы чыккан тафсирлерде жазыптыр, завод, фабрикаларды кургула, ГЭСтерди кургула деп. Бул да Кудайдын нематы да. Мына Кыргызстаныбызга мына ошол нарын суусуна 29 ГЭС курса болот экен. Бул да Кудайдын бизге берген белеги. А эгерде бул нарынды Кудай жаратпаса, нарынды Кудай агызбаса, биз каяктан андай ГЭСтерди курмакпыз? Ошого ошол бу дүйнө бейиш болбогондон кийин адам иншалла аракет кылыш керек. Намаз да окуш керек, орозо да кармаш керек, соода сатык кылыш керек, таксовать этиш керек, врач болуш керек, падыша болуш керек, депутат болуш керек, швея тигиш керек. Ну адам аракет кылыш керек туугандар. Алма быш, оозума түш деп отура берген бир туура эмес. Бул эң бир туура эмес туугандар. Ана пайгамбарыбыз мына өзү ошол бул бизге үлгү, кыяматка чейин үлгү болуп, пайгамбарыбыз эмне? Сен барып отун терип саткын деп атат, тилемчилик кылбагын деп атат. Ошон үчүн туугандар, пайгамбарыбыз айткан, Мухаммад алейхиссалам айткан, эмне деп айткан киши пайгамбарыбыз? Өз жаным, Мухаммадтын жаны колунда болгон, Аллага касам ичип айтам деген. Мухаммадтын жаны колунда болгон, Аллага касам ичип айтам дейт пайгамбарыбыз. Эмне дейт? Аллага касам ичип айтам дейт. Зекет садака берүү менен пенденин малы кемибейт дейт. Пенденин малы кемибейт дейт. Пенденин малы кемибейт дейт. Бирөөнүн малына бирөө зулумдук кылды. Акчаңды тартып алды, же карызыңды алып бербей койду. Бир сурасаң бербейт, эки сурасаң бербейт, үч сурасаң бербейт. Аны менен соттошуп анан чабышпай, кечтим ушуну Кудай үчүн, мейли Кудайдан кайтар деп адам сабыр кылса, сөзсүз түрдө Алла Таала ошол адамдын кадыр баркын көтөрөт, рызкысын берет дейт. Дагы пайгамбарыбыз эмне дейт? Кимде ким ошол тилемчиликтин эшигин ачып койгон болсо, Алла Таала анда эмне дейт? Ага дейт, жакырчылыктын, кедейчиликтин эшигин ачып коет дейт. Ошого туугандар, бул ошо сураганды бул дүйнөдө эч ким жакшы көрбөйт. Керек болсо Мухаммад пайгамбарыбыз да жакшы көргөн эмес. Бир гана зат бар жакшы көргөн. Ал эмне? Кудай гана сураганда жакшы көрөт. Башка пайгамбар болсун, молдо болсун, аалым болсун, эч ким сураганда жакшы көрбөйт туугандар. Алла гана жакшы көрөт. Алланын өзүнө таянып, өзүнө сүйөнөлү. Дагы ошол ушу темага байланыштуу пайгамбардын хадистеринде бирөөсүндө келет, пайгамбарыбыз айтат: "Өтө бир зарыл болбосо, өтө бир муктажчылык болбосо, оору болушу мүмкүн, кырсык болушу мүмкүн, ар кандай болушу мүмкүн да, өтө бир зарыл болбосо, адамдардан жардам сурабагыла" дейт. Адамдардан жардам сурабагыла дейт. Бул жакшы эмес да, сурабагыла дейт. Карыз сурасаң, карыз пайгамбарыбыз алган, карыз башка нерсе. Мындай бир жардам өтө бир зарыл болуп калбаса, адамдардан жардам сурабагыла дейт. Биринчиси пайгамбарыбыз. Дагы пайгамбарыбыз эмне дейт? Адам дейт, адамдардан суранбай, Кудайдын өзүнөн гана суранып, Кудайдын өзүнө гана таянып,
сабыр кылып, чыдап, колдон келген аракетти кылып турган болсо, эртеби кечпи Алла Таала сөзсүз түрдө буга дейт рызкы берет дейт, рызкы берет дейт. Ошол үчүнчүсү пайгамбарыбыз эмне дейт? Дагы бир хадистеринде адам дейт жүрөгү менен, мындай бир адуши дейбизби? Жүрөгү менен ошол бербеген акчада береке болбойт дейт. Ошол врач болсоң дагы, кайсы бир молдо болсоң дагы, же кандай эле бир жумушта иштесең, бирөө акча бере турган болсо, жүрөгү менен берсе, анан ошондо береке болот. Жүрөгү менен бербей, ушу молдо тойбоду, же ушу врач тойбоду, же ушу тойбоду деп берсе, анда арам болуп калышы да мүмкүн. Мындай бир эгерде ошол кылган кызматың ак ала турган болсоң дагы ошол эмне ичин оорутпай адамдардан алыш керек. Пайгамбарыбыз айткан эмне деген? Адамдардан ошол адамдар эмне дейт? Пайгамбарыбыз адамдардын жүрөгүн оорутуп албагыла, ичи оорунган нерсе арам болот дейт да. Ошол дагы пайгамбарыбыз хадистеринде айтат, ошо эгерде сен сурабасаң деле, эгерде сен мындай бир азыркы тил менен айтканда намек дейбизби, намекет этпесең деле, мындай бир ишарат бербесең деле, мындай бир ишарат кылбасаң деле, ошо колуңда бар адамдар, байлар же башкалар, же бир туугандарың же башкаларың сага ошо белек бешек берсе, анда эмне бул Кудайдын бергени, анда мындай ала берсең болот. Анан кийин мындай бир суранган башка жакшы эмес. Бул себеби пайгамбар Мухаммад алейхиссалам сахабаларынын кайсы бирөөсүнө ошол дайым олжолордон бөлүштүрүп берчү экен да. Анан ал киши Алланын элчиси, мен байымын, Кудайга башкага бербейсизби дей берген экен. Бир күнү пайгамбар ачык сөйлөп айткан экен да, мен берип аткандан кийин жөн ала бербейсиңби? Сен аны бирөөгө бересиңби, ыргытып ийесиңби, башка кыласың, ал сенин ишиң. Мен берип аткандан кийин ала бер деген. Ошого эми Кудай Таалам өзүнөн башка эч кимге кор кылбасын, зар кылбасын, өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Алла Таалам ошол бардыгыбызга кенен рызкы берсин. Миллион, миллиард, триллион болбосо дагы элге муктаж болбой турган, элден ушундай бир алдыга кетпей, артта кетпей эл катары болушту Кудай насип кылсын. Динде эмне? Алла Таала ошол лидер алдыда кылсын. Динде иншалла Таала алдыда кылсын. Дүйнөдө эл катары кылсын, орточо кылсын. Пайгамбарыбыз айтат, сен дейт ошол байлыкта, байлыкта, анан халк дейт. Халк деген мисалы бир адам күчтүү болушу мүмкүн, сулуу болушу мүмкүн. Ушул жаратылышта, анан кийин байлыкта өзүңдөн жогору жакты карабагын дейт. Анда эмне дейт? Көрпенде эмне? Ошол эмне дейт? Алла берген жакшылыктарга шүгүр кылбай каласың дейт да. Сен дейт ошол алдыны карагын дейт, динде, бул дамла менден илимдүү, бул дамла ушундай динге көбүрөөк кызмат кылып атат деп динде өзүңдөн алдыдагыларга суктангын дейт. Дүйнөдө өзүңдөн төмөндөгүлөргө ошондой суктангын дейт. Ошого иншалла адам баласы туугандар, эми албетте баягы көрпенде болгондон кийин мен өзүм деле мисалы байлардын үйүнө барганда, башкаларга барганда мындай бир анча-мынча таасир болбой койбойт, сөзсүз түрдө болот. Бирок Кудайга шүгүр ошол алыс кетпей шаарыбызда мына Городская свалкада бир 1000ге жакын адамдар иштейт. Аяка барганда, түрмөлөргө барганда, сойкуларга барганда, бомуждарга дават кылганда, кайра ошо өзүмө келип, ошол мындай бир жакшынакай болуп каласың да. Ошого туугандар, азыркы күндө ошол Бишкекте, Кыргызстаныбызда канча бомуж адамдар көбөйүп кетти, аябай көбөйүп кетти да. Ошондой сүйлөшсөң, эң өкүнүчтүүсү 25 жаштан 40 жашка чейинкилер эң бир жумушка жарай турган эркеги да аялы дагы бүт кыргыздар туугандар. Ошого ата энең барбы десең, бар дейт. Көп айтат, жок дейт, бар деп айтат. Бир туугандарың бар десе, бир туугандар бар дейт. Ошого бир туугандарына мен кайрылат элем. Туугандар, бир тууганды ким тууган дейт? Алла Таала бир тууганды өйдөтө жөлөк, ылдыйда тирек кылып жараткан. Азыр мына дават деген жакшы нерсе болуп атат. 3 күнгө, 40 күнгө даватка чыгарсаңыздар, иншалла оңолуп кетсе эч ажап эмес. Оңолуп кетсе, иншалла оңолуп кетет. Мен өзүм 4-5 досум менен 5-6 ошо бомуж болгон адамдардын үй бүлөлүү болуп, бала чакалуу болуп, оңолуп, намаз окуп калышына себеп болдум да. Ошого иншалла аракет кылсак, Кудайым буйруса иншалла бир Кыргызстан, Бишкекте бир 400, 200, 300 бомуж болсо, жакшылап бир аракет кылсак, иншалла 1 ай 2 айда ашып кетсе, жарым жылда булар бардыгы оңолуп, жакшы болуп кетет. Ошого бир туугандарыбызга көңүл бөлүп, даватка чыгарып, аракет кылалы. Бир тууганды ким тууган дейт? Алла Таала бир тууганды өйдөтө тирек болсун, ылдыйда жөлөк болсун деп жараткан.
Ошон үчүн сага бир тууган төрөп бере турган эми ата энең балким өлүп калгандыр, балким карып калгандыр, экинчи төрөп бере албайт. Ошо бир тууганды эмне дейт кыргыз? Өз агасын агалай албаган бирөөнүн агасын сагалайт дейт. Ошон үчүн Токтогул айткандай, ак саманды жаман деп чөптү кайдан табасың, агайынды жаман деп тууганды кайдан табасың, аз дүнүйөнү жаман деп көптү кайдан табасың дейт. Ошого бир тууганың жаман деп андан жакшысын каяктан табасың? Ошо байкуштарга бир көңүл бөлүп аракет кылалы иншалла. Алла Таала эки дүйнөдө баарыбызга жакшылык берсин. Кыргызстан тынчтык болсун, ачарчылык болбосун, согуш болбосун, бөлүнүп жарылбайлы Кыргызстаныбыз кыяматка чейин бар болсун иншалла. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуh.